Бир дагы эркекке лидер аял керек эмес. Бир дагы эркекке акылдуу аял керек эмес. Баардык эркектерге акылман аял керек. Акылман аял өзүнүн эркегин чыныгы эркек катары сезгенге жардам берет. Акылман аял эч качан мен деп төшүн какпайт. Акылман аял же менин күйөөм жасады дейт, же биз жасадык дейт. Жасабаган ишин дагы жасады деп күйөөсүнө дагы жакшыраак иштерди жасаганга түрткү берет. Акылман аял үйдө балдарына атасын сыйлаганды үйрөтөт. Акылман аял эркекти алдына чыгарып, өзү анын артында күчтүү тыл болуп берет. Бул биздин эркектердин каалоосу эмес. Жаратылышта биз ушундай жаралганбыз. Эркек деген үй бүлөнүн лицосу болуш керек. Эркек деген үй бүлөдө баш болуш керек. Аял киши үй бүлөдө моюн болуш керек. Бул башынан эле айтылган сөз. Жок, нары караш же бери караш ал баштан көз каранды эмес. Ал моюндан көз каранды. Ошон үчүн кыргызда жакшы аял жаман эркекти эр кылат, жаман аял жакшы эркекти жер кылат дейт.